Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн сиздер менен Азатбек Алияр уулу, Кыйын Кыргыз каналы. Сиздерге бүгүнкү менин көргөзчү видеом дүйнөнүн булуң бурчунан баардык жериндеги эң кооз жерлерди гана тандап көргөзүүгө аракет кылайын. Анда эмесе видеону баштадык. Сиздер аягына чейин көрүңүздөр. Көп адамдар экономика жагынан өнүккөн мамлекеттерде болууну эңсейт. Жана ууручулук талап тоноочу жок болуусун жана жыргал жашоону гана эңсешет. Салам барыңыздарга. Сиздер менен Кыйын Кыргыз каналы. Каналга катталууну эч унутпаңыздар. Бүгүнкү чыгарылыш менин сиздерге айтчу нерсем эң кооз жашаганга шарты көп өлкөлөрдү айтып өтөм. 5-орунда Швеция. Швеция чыгыштын өнүккөн өлкөлөрүнүн бири. Бул өлкө коопсуз, закондорду уккан жана ийгиликке аракеттенген өлкө. Алар балдарын 1-класстан тарта окууга өтө катуу киришүүсүнө жол жасап берет жана көзөмөлдөйт. Ал жакта ар бир адамдын орто эсеп менен тапкан акчасы 3000 евро болот. Кайсылдыр бир кезде сиз бул жерге эс алганы келсеңиз, ал жердин архитектурасын жана баардык кооздугун көрүп эстеп калууга аракет кылыңыз. Ал эми 4-орунда Германия. Бул жерде ар дайым серьезный имараттар жана эли кыйынчылыкты жеңгенди сүйгөн калк. Көп адамдар биле беришпейт. Германия калкы жылына 1300 саат гана жумуштайт. Мисалы, Россия эли 2000 саат иштейт экен. Ал эми кыргыз эли 4000 саат жылына иштейт. Ал өлкө өзүнүн мамлекетине белгилерди орнотууга катуу киришкен. Жана экономика жагынан да алдыда. Ошол себептен көп адамдар ал жакта болууну эңсейт. Жылы World аттуу компания Германиянын жол качествосуна катуу киришкен. Евразия боюнча Германия мусорду кайра иштеп чыгаруу боюнча 1-орунда турат. Жана Европа боюнча эң таза өлкө намын алган. Андан сырткары жашоонун жеңилдиги бул жакта. Айлык маянасы 3500 евро. Эгер бул жака келүүнү чечсеңиз, немес тилин 1-2 сөз үйрөнүп алсаңыз өзүңүзгө оң болот. 3-орунда Канада. Канада. Бул өлкө спирт жана хоккей боюнча таанылган. Ал жакта ойго келбеген формадагы имараттарды көрүүгө болот. Ал эми меймандостугу Россиядан кийин турат. Мигранттар да көп ал жерде. Албетте, анысы да Россиядан кийин турат. Бирок тилдин өзгөчөлүгү көп. Ак көңүл жана тааныш эмес болсо да ар дайым жардам беришет алар. Ушундай тарбия алышкан. Билим алуунун жогорку деңгээли ушул жерде. Абасы таза жана кооз жер. Кислота көп, токой көп болгону үчүн. Ошол себептен алар дээрлик оорубайт. Тамекини эң аз чеккен жана спорттун баардык түрүнө кызыккан өлкө деп таанылган. Көчөдө велосипед, ролик менен көп жүрүшөт. Коопсуз өлкө, баардык коопсуздук менен камсыз болгон. Орунда Аравиянын хандык жери. Дүйнөдө байлыгы боюнча 6-орунда турган бул өлкө 50 жыл мурун бул жер империянын колониясы болгон. А бүгүн болсо чоң имараттардын кооздугун көрүүгө болот. Албетте, анысы да нефтини кандай иштетип байыганды билгендиги үчүн. Бул өлкөгө 15 000 турист келет жылына. Анын эсебинен ал өлкөдөгү жаш жарандар каалаган окуусуна бекер окууга шарт түзүлгөн. Анысы да макул. Ар бир төрөлгөн наристеге жер участкасы жана $60,000 шотуна түшөт.
Бул да болсо жаман эмес белек албетте мамлекет тарабынан. Ал эми биз күткөн биринчи орунда Норвегия. Норвегия эң кооз өлкө Европа боюнча. Ал өзүнүн природасы менен көркүн ачып турат. Ал өлкө мамлекеттен түшкөн пайданын көп пайызын келечек муунга фонд катары чогултат. А калганын болсо экономиканын өнүгүүсүнө жумшайт. Ал өлкө бул даражага нефти жана газ сатуунун артынан жеткен. Бул мамлекеттен таштанды көрбөйсүз, жата калса аны издесеңиз да таппайсыз. Ал өлкөнүн государствосы мусор тазалоого өтө катуу көңүл бурат. Суунун тазалыгы да өтө жакшы. Издеп көрүүлөрдүн артынан сууну кайнатпай ичсе болот деп чыгышкан. Норвегия коопсуз өлкө, бул жерде законду аябай сакташат. Ал жерге эс алуу үчүн барган адамды кайра-кайра өзүнө келүүсүнө тартып турат. Эми эмне дейбиз? Бул дүйнөнүн баардык кызыгын көргөзгөн Кыйын Кыргыз каналы болду. Эгер видео жакса, лайк баскыла, подписация баскычын басып, досторуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер.